Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мас айдоочулардын арасынан ар дайым ар кандай кишилерди жолуктурса болот. Бири катардагы жаран болсо, бири тартип сакчы, башкасы жеке ишкер. Кээде мындайлардын арасынан укук коргоочулар да чыгат. Анан эмнегедир ичип алып колго түшкөнүн саясий буйрук катары кабыл алат. Кезектеги мастардын кылыгы биздин алгачкы сюжетте. Я пассажир. Вы о чем? Я пассажир. Меня обманным путем сюда почему-то завезли. Что вы снимаете? А как вас завезли? Где вас остановили? Меня остановили вместе с моим другом Чингизом. Почему, не знаю. А что снимаете сейчас? Вы за рулем были? Нет. Чингиз был за рулем. Мен эмес, менин унам эмес. Менин унам болсо да мен айдаган эмесмин деген актанууларды күндө жана ар бир экинчисинен укса болот. Бирок ишене берсе болбойт. Анткени мас абалда унасын башкарган киши албетте чоң айып пулдан кутулуу үчүн эмнени гана ойлоп таппайт. Ал эми бул эжекебиз элден өзгөчөлөнүп, аны кармап келген майы кызматкерин унамда айдап жүргөн деп кутулуу аракетин көргөн. Уважаемый водитель, вы можете выйти из машины? Нет, не Мы могу. вас попросим. Я не хочу выходить. Прошу вас, из машины не выйдите выйду. просто. Вы что? Эдике, вы нас уже... Из машины выйдите, пожалуйста. Я не буду выходить. А почему должна? Я пассажир у вас. Адаттагыдай эле майы кызматкерлери тартип бузган кишини наркологияга алып келишкен. Бирок айдоочу айым тийиштүү текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, жоопкерчиликтен качып кетүү аракетин көрүп жатат. Зайдете туда. Я не зайду никуда. Ты за рулем был? Был. Все. Отвечай сам. Мас айдоочу муну менен да чектелген жок. Майы кызматкерлери алаксып турганда акырын качып кетүү аракетин да көрдү. Это на его машине. Да, вот так. Майы кызматкери бейбаш мас айдоочу менен бир топко чейин алышты. Анын үстүнө кыз киши болгондуктан күч да колдонуу мүмкүн болбой, сөз менен гана көндүрүү аракетин көрүп жатты. Акырын айтты, катуу айтты, бирок наркологиянын тийиштүү текшерүүсүнөн өткөрө албады. Андыктан ак халатчандар алыстан келген жит менен эле өзүн алып жүрүүсүнөн гана мастыгын тастыктап беришти. Андан соң унаны айыпына токтотуучу жайына жеткириш керек болуп, мында да оңой болгон жок. Оюнчук алып бербей койгондо мүнөзүн көрсөтүп ыйлаган кичинекей балдардай эле бул эжекебиз да кылыктанып жатты. Эдике, отурбайсызбы, артка отуруңузчу. Ключи давай, ты мне сказал, давай. Артка отуруңуз, мен өзүм айдап кетейин. Сиз мас абалда болуп атпайсызбы, эжеке? Чыкпагандай мас болуп алып. Чык дейм сени айтып. Мына тартчы. Мынта отуруп сүйлөшүүлөрдө жыйынтык берди. Мас айдоочу акыры унасын тийиштүү жайга жеткирүүгө башын ийип берди. Өзүн болсо баласын чакырып гана тынчытуу мүмкүн болду. Кандай болгону да 4 саатка узаган алышуудан кийин мүнөзү курч айымдын унаасы да камалды. Будете дуть? Подождите. МТС. ТЭС. Да. Вот. Что вы хотели? А что снимаете? Вас снимаю. А зачем снимаете? Чтобы показать Кому? зрителям. Ал эми бул дагы бир мас. Колго түшүп, адаттагыдай тийиштүү текшерүүдөн баш тартып, кайгылуучулардын буйруктарына баш ийбей отурган кербези. Соп-соп. Сол болсоңуз өтүп койбойсузбу анда? Как раз процедураны барып тартып алабыз. Соли. Ну давайте будете. Ну, нет, ну вы докажите нам, что вы не пили. Это же в ваших интересах. В моих интересах, потому что я не пил. Зачем мне буду пить, если я не пил? Там у вас какая-то же статья есть, приравнивается, отказ от медицинского свидетельства приравнивается к алкогольному опьянению. Ну, оформляйте протокол, Пожалуйста, таким образом, да и все. Болгондо да өлкөбүздүн аттуу баштуу деп өзүн эсептеген укук коргоочу Нурбек Токтакунов мас абалда унаасын башкарып баратып, жол кайгыл милициясынын колуна түшүп, эми мынтип актанып жатканы. Ну я у них спрашиваю, я правила что ли нарушал? Можно что ли, не нарушая, можно управить машину в недостойном состоянии, да? Думаете? Я трезвый был. Хорошо, тогда проверим сейчас. 1 секунду. 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 1 секунду.
Я трезвый был, вы просто меня Запах, остановили. запах. У меня нет запаха, вы меня зачем-то остановили, я не знаю, зачем вы меня остановили. Потому что вы пьяный байкер. От вас запах идет. Я трезвый. Ну хорошо, тогда Юлю полностью. Я совершенно трезвый. Юлю поебись, пан. Юлю сюда. Вы шембей меха. Айқаш кимге сенесіз? Оформляйте как отказ от Сергей медицинского Щербин. Кимге свидетельства. сенесіз ошоға апара Всё. алады? Сергей Шембей. Кимге сенесіз? байке сау болсаңыз өтіп қойбайсыз Жоқ, мен мына енді біз тоқтап тексеріп тұрмын. өтесіз барын көріп тұрасыз. Жоқ, мен емне тоқтаттыңар. Телевидениеден қаяқтан шықты? Байкер телевизионда рейд Жоқ, жүріп. мен емне тоқтаттым. Бізде мен может рейд. Укук коргоочу мынтип өзүнүн укугун коргомуш болуп, наркология бөлүмүндө ак халатчандар менен кайгылуучулар менен бир топко чейин айтышып отурду. Же өзүнүн чындыгын тастыктаган эч нерсеси жок эле куру сөз менен соомун деп жатты. Ал гана эмес, ак халатчандар менен тартип сакчыларды коркутуп, эртең башкача сүйлөшөм деп да көрдү. Канткенгенде бул жоруу ага жардам бере албады. Анткени кийинки барчу жер айыппуна токтотуучу жай болду. Не понял, что ты все время хочешь меня снимаешь? Убери камеру. Камеру не трогайте. Я Просто. Сен Нұрбек отырбайсыз ба? Что такое внимание? В смысле, что такое? Ко всем такое внимание одинаковое. Эмнегедир укук коргоочу мас абалда колго түшкөнүн саясатташтырып жатты. Эмнеге НТС каналы мени кечке тартып жатат деп нааразы болуп, кайдан келип калганыбызды эле сураштырып бүтпөй койду. Биз болсо ага күндө мынтип түнү иштейбиз деп түшүндүрө албай койдук. Эмне болбосун, бул күнү унаасы тийиштүү жайда калган бойдон коштоштук, бирок көпкө эмес. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов бул окуядан 2 күн өткөн соң биз менен телефон аркылуу байланышып, мен ал күнү чоң саясатчыларды сындап чыккам, ошон үчүн мага саясий буйрук болуп жатат деп актанып жатты. Биз бул күнү да ага баарын түшүндүрүп, эч кандай буйрук эмес эле мас айдоочунун баш ийбестигин тартып алдык деп дагы бир ирет айтып бердик. Анан мынтип укук коргоочу коомдук тартипти бузуп, аны мойнуна албаса бирөөнүн укугун коргоодо акыйкаттык менен карай алабы деген суроону өзүбүзгө бербей кое алган жокпуз. Ушу Чапай көчөсү менен ушул жалды көздөй кетип баратканда Хондонун үстүндөгү автомашинаны токтоткондо, токтоп текшергенибизде ушул Токтокунов Нурбек аттуу жаран мас абалында экен деген ушу оозунан спирт ичимдиги жыттанды. Тийиштүү текшерүүдөн баш тартты. Ушу наркологдон өткөндөн кийин ушу машинасын ушу Бишкек шаарындагы айып токтоочу жайга келип токтоттук. Өткөн аптада Рухий Мурас жаңы конушундагы турак жайлардын биринде өрт чыгып, бир үй толугу менен күйүп кетти. Бактыга жараша, ордуна биринчилерден болуп жол кайгылуу милициясынын экипажы келип, эч ким жабыркаган эмес. Окуянын чоо жайы биздин кезектеги сюжетте. Рухий Мурас конушунда өрт чыкты деген маалымат түнкү 3-4 чамасында түшүп, ордуна ошол эле замат өрттү жүрүүчүлөр жана жол кайгылуу милициясынын экипажы чыгат. Биринчи келген кайгылуучулар чогулган элди кооптуу эмес аралыкка жылдырып, үй кожоюндарын амандыгын текшерип, өрткө каршы кызматы келгиче экипаждын улуусу Манас Байбосуновдун башкаруусунда турак жайды өчүрүүгө киришет. Экинчилери да көпкө көттүрбөй жетип келишип, өз иштерин башташат. Өрт өчүрүүчүлөр тез арада ыкчам аракеттерди көрүп, кошуна үйгө өтүп кеткен жалынды токтотууга жетишти. Бирок очогу болгон турак жайды өчүрүү дагы бир топко чейин узады. Тилсиз жоону жок кылууга жардамын кайгылуучулар өрт өчүрүүчүлөр келгенде да аякшкан жок. Билектерин түрүп алып, алар менен чогуу чуркап тез арада очогун басуу аракеттерин көрүп, чакалап болсо да суу ташып жатышты. Болжол менен өрттүн очогу чатырдан чыккан, электр кубаттуулугунун зымдары тутанып кетип, тез эле жайылып кеткен. Бул окуя башталганда үй ээлери эч нерсени билбей уктап жатышкан экен. Анан гана көчөдө бараткан кошуналары көрүп калып, аларды ойготуп көчөгө чыгарышат. Жалпы жолунан өрттү толугу менен өчүрүүгө өрт өчүрүүчүлөрдүн 2 экипажы керектелди. Ордуна биринчи келген жол кайгылуу милициясы болсо тегеректеги коопсуздукка көз салып, эч кандай даярдыгы жок кошуналар же чоочун кишилер өрткө кирип кетпесин үчүн көзөмөл жүргүзүп жатышты. Азыркы убакытта жабыркандар жок. Элдин баары сразу эле алыс качты. Андай эме өрт эмнеден чыккан азыр тергөөлөрү, эме пожарныйлары иликтешет. Биз агы эмелерге пожарниктер колдон келишинче жардам бердик, эмелерин жетишпей калса куру эмелерин тартышып
Биздин биринчи милдет элдин коопсуздугун сактап, элдерди эмеден отко жакындатпай, аларды алыскы качырып, бул жакта электр тогу да бар экен, алар жарылып кетип или замкание болуп кетпесин деп элдерди эмеден алысыраак алдык да. Өткөн апталарда тартип сакчылар бир гана өрт өчүрүүгө көмөк көрсөтпөй, бир катар кылмыш иштеринин изи суу электе беттерин ача алышты. Мындайлардын арасында бейбаштык да бар. Мынтип Борбор калабыбыздын тургундарынын бирин уртокмокко алып, качып кеткен белгисиздерди жол кайгылуу милициясынын экипажы изи суу электе колго түшүрүштү. Окуянын чоо жайы биздин сюжетте. Сен кайсы жериң билмеди? Кайсы жериңе залга келди? Башыма келди. Өзүм укол алып аткам. Аты жөнүңдү айтпы? Изатбек Турганов. Кайсы жерде? Изатбек Тургановду досу менен отурган жеринен болжол менен кечки саат 5-тер чамасында белгисиздер сабап кетишкен. Анан алардан качып кутулуп, окуяны милицияга кабарлап, ордуна биринчилерден болуп жол кайгылуу милициясы келген. Кимдер сабап кетти? Менин буякта турган эки бала. Азгы задержание. Дагы бир баласы бар, бирок басташкан. Бакташы. Бою узун. Артырайын. Буякта. Булар наркологияны ким эткөн? Туган. Ордуна барган тартип сакчылар шектүүлөрдү алыс кетирбей, изи суу электе колго түшүрө алышкан. Ыкчам аракеттердин негизинде эки шектүү кармалып, ошол эле азамат жакынкы ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Кулиев көчөсүндө вызов түшкөн, мушташ болуп атат деген. Барсак, жабырлануучу өзү туруптур. Аны кармап, ал бизге түндө 3 бала сабап кеттир деп айтты. 3 баланын арасынан кылмыш изин сутпай 2 бала биз менен кармалды. Андан кийин 1-май район ички иштер башкы башкармаларына алып бардык. Ошол жерден өткөрүп бердик. Биз өткөрүп бердик, наркологиянын баарын өткөрүп. Анан ары эми тергөөчүнүн колунда да. Кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жалпы элдик иш. Өспүрүмдөргө өз учурунда көңүл буруу, алардын коопсуздугун алдын алуу. Акыркы 10 ай ичинде жаш өспүрүмдөр арасында 911 кылмыш иши катталган, 514 уурулук, 136 опузалап тоноо. Катталган кылмыштын 325-и мектеп окуучуларынын катышуусунда болгон. Учурда 3500 өспүрүм ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө каттоодо турат. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жалпы элдик иш. Мына школьный рекет деген вымогательство мектептерде катталган кылмыштар азайып атат. Бирок өспүрүмдөрдүн көчөдөгү кылмыштар өсүп атат. Анын ичинен уурулук көбүнчөсү. Жаңы сотрудник милицияларынын талап кылып атабыз да, сырай ошону бекитпегиле, наоборот көбүрөөк ачсаңдар, ошо кылмыштар мейли жаш өспүрүмдөр бир болбогон бир правонарушение кылып коюптур. Бирөөнүн мүмкүн телефонун алып коюптур. Бирок ошону биз ачып, каттоп, регистрация кылып, иштин козготуп, бирок ошону жаш баланы учетко коюп, алдын алуу профилактика иштерин жүргүзүп атабыз да. Жашы тол элек өспүрүмдөргө жалпы коомчулук жоопкерчиликтүү. Эскертүү: 14 жашка чыга элек өспүрүмдөр Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексиндеги беренелерден баш тартылат. Ошол эле учурда өтө оор кылмыш жасаган өспүрүмдөр жазага тартылат. Жашы жете элек өспүрүмдөрдү тарбиялоо жана окутуу боюнча милдеттерди аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын административдик кодексинде атайы жаза иш-чаралары каралган. Өз учурунда өспүрүм балдарыңарды көзөмөлдөп, келечекте татыктуу ордун таап берүү ата-энелердин милдети. Назарыңыздарда издөөгө алынганда рубрикасы. Мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңар болот.
1971 жылы туулган Жуйков Валерий Александрович издөөгө алынат. Токмок шаарынын тургуну үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, арык чырай келип сол кашында жана эриндеринде тырыгы бар. Денесинде псориаз тартынан калган жаралар бар. Жуйков Валерий Александрович туурасында кимде кандай маалымат болсо 03138 63102 0706 0050 17 0701 15 50 54 0701 15 36 27 телефондору аркылуу байланышууга чакырабыз. 1974 жылы туулган Турдиев Шерзат Магометович изделүүдө. Токмок шаарынын тургуну 2004 жылдын 11 март күнү үйдөн чыгып кетип бүгүнкү күнгө чейин дайыны жок. Өзгөчө белгилери: бою 175-180 см, орто көлөмдүү, чачы кара, маңдайкы үстүңкү 3 тише оор металлдан жасалган, оң тизесинде тырыгы бар. Ошондой эле сол колунда хирургиялык операциядан калган тырыгы бар. Турдиев Шерзат Магометовичти көргөн билгендер болсо 03138 63102 0706 0050 17 0701 15 50 54 телефондору аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. 1972 жылы туулган Дудбаев Роджан Абирович изделүүдө. Токмок шаарынын тургуну 2011 жылдын 16 декабрь күнү үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, орто көлөмдүү, психикалык ооруга чалдыккан. Кимде Дудбаев Роджан Абирович туурасында маалымат болсо 03138 63102 0706 0050 17 0701 15 50 54 0701 15 36 27 телефондору аркылуу байланышууга чакырабыз. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкүчө саламаттаңыздар.